урматтуу кесиптештер, мыйзам долбоорунун авторлору. Негизи жогоруда айтылып аткан сунуш пикирлердин баарын эске алып туруп, бир бышкан, жакшы, элге иштей турган мыйзам кабыл алып чыксак жакшы болот. Ошон үчүн айтылган сунуш пикирлерди эске алып коюңуздар. Андан кийин урматтуу Алмардин Абдрахманович азыркы учурда ушул шайланып келген депутат же жумушка кетсе, же болбосо бир ишинен кетсе, ал учурда кайра шайлоо болобу, же кийинки өчүрттөгү адам келе береби? Жок, биз айткандай эле, эгерде депутат болуп келгенден кийин кандайдыр бир жагдайлар менен мандатын тапшыра турган болуп кетсе, же жумушка кетсе, анда анын ордуна кийинки очередте турган кандидат, көп голос алган кандидат келет. Бизде кайра эле шайлоо болбойт мындан ары. Жок, ушул мындай болуп атат да, тилекке каршы, мисалы, бир жыл мурда биз да шайланып келгенбиз, ошондо көрдүк да, баягы артында турган адамдар сөзсүз түрдө ал акпы, карабы, өзүнүн баягы маалыматына таянып алып эле сөзсүз түрдө анын артын баягы кетирүүнүн айла амалын издейт да. Ушу менен баягы дестабилдүүлүк болуп калышы мүмкүн. 30 округда соттошу болушу мүмкүн ушунун арты мененчи. Ушул кетсе, ордуна мен келет элем деген бир максат мененчи, кара ойлуулук мененчи. Ошондуктан бул нерсени да бир карап чыксаңыздар. Анан кийин урматтуу Тынчтык Ыбрайымович, ошо округдар бөлүшүп атканда кандай болот? Биз менен бул картаны алып келип алып туруп парламентте бир экинчи окууда, үчүнчү окууда бир кайсы округдар кандай болот аталышы бир кеңешебизби же өзүңүздөр эле бөлүп коесуздарбы? Мыйзамга ылайык жергиликтүү бийликтин сунушу менен Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округдарын аныктайт. Жок, түшүнбөй калдым. Жергиликтүү бийликтин сунушу менен айыл өкмөттөр, акимдер, губернаторлор ошолордун сунушу менен алар эми жерлерде жакшы билет да ситуацияны, чек ара маселеси боюнча баягы район айыл өкмөттөрүнүн ортосунда. Ошол бүгүн сунушу менен Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт. Бүгүн ушундай норма барбы? Бүгүн ушундай өкмөттүн сунушу менен, акимдин сунушу менен? Бул мыйзамдын талабы, мыйзамда көрсөтүлгөн. Так. Бул буга чейин практикада жасалып келинди. Бул ар дайым ушундай болуп келаткан практика. Пока азыр мыйзам кабыл алынгандан кийин анан округдар такталат экен да анда буюрса. Ооба, азыр эмес, кийин. Андан кийин жогоруда кесиптештер туура баса белгилеп айтып атышат да, бул агитаторлор, үгүттөөчүлөр 500 кылайлы деген бул туура да. Себеби баягы талапкерлерге бирдей атаандаштык болуш керек. Баягы 1000 адамды алганы бүт эле адамдын мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан мына жаштар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар, аз улуттун өкүлдөрү бар. Ошонун баардык кызыкчылыкты эске алып туруп, ушу норманы карап чыксаңыздар, урматтуу авторлорчу. 500гө түшүрсөк, бул туура эле болот. Бүгүн фактически 1000 адамды мына тажрыйба практикада карасак, эч ким баягы патентин төлөп, сөзсүз түрдө баягы финансылык отчетун бербейт да, туурабы? Бүгүнкү күндө 1000 берген адам дээрлик аз эле болсо керек. Бир 200-300дү каттатат официальный. Калганын өзү баягы добровольный дейбизби агитаторлор, ушундайчы. Ошондой бир мыйзамды подкуп болбош үчүн бул нерсени дагы астына алышыбыз керек. Эртең бул ушунун арты менен дагы бир баягы түшүнбөстүктөр, келишпестиктер, нааразычылыктар келип чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсени да эске алып койсоңуздар. Андан кийин Тынчтык Ыбрайымович, явка боюнча кандай иш-чара кылайын деп атасыз? Бүгүн тилекке каршы акыркы жылдары 20% адам, 30%га чейин адам катышат да. 30% ошол мисалы 100 000 адамдан 120-130 000 адамдын 30 000 адам тагдырын чечип атат бүгүнкү күндөчү. Туурабы? Сиз туура айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө көйгөй проблема явка. Кээ бирки мамлекеттер кандайдыр бир деңгээлде санкцияларды киргизет катышпагандык үчүн. Бирок менин оюм, биз түшүндүрмө, маалымат түшүндүрмө иштер аркылуу ушул явканы жогорулатыш керекпиз. Ага бир гана Борбордук шайлоо комиссиясы эмес, бүт мамлекеттик органдар, ошонун катарында депутатка талапкерлер дагы ушундай түшүндүрмө иштерин элдин арасында жүргүзүш керекпиз. Ана мен баягы жогоруда айтып кеткен аралыктан добуш берүү дагы
кандайдыр бир деңгээлде явканы көтөргөнгө мындай жардам берет. Эми туура айтып атасыз, оюңуз менен кошулам. Коомдо эң жаман бул кайдыгерлик да. Кайдыгер адам бир мисалы оң жактагы же сол жактагы адамды түшүндүрүү иши менен бир багы ынандырсаң, аны адам көнөт. Кайдыгер адам коомдо бир эч кайдыгерчилик, ошондуктан ушул анча-мынча иштер, ушу кесепеттер болуп атат да. Андан кийин ушул ички миграцияда бар да бүгүн Тойсук Ибраимович. Ошондуктан мисалы ушул округтун студенттери бар, же болбосо ушул жерде бир багы базар экономикасында же дагы бир стройкада иштеп жүргөн жарандарыбыз бар да. Алардын укуктары кандай сакталат? Мен жогоруда айтып кеткенде, эгерде мына сиздер ушул мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, биздин сунушту дагы эске алуу менен 36 прим беренен биз электрондуй протокол киргизип атпайбызбы? Аралыктан добуш берүү. Ошондо ал система толук кандуу биздин ошол студенттер болобу, бүт жарандарга мүмкүнчүлүк берет. Жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы, Кара Суу шаарында пропискада турган биздин жараныбыз, студент дейлик, Бишкекте болобу, Нарында болобу, Баткенде болобу, Жалалатта болобу, шайлоо күнү келип добуш бере берет Кара Суу боюнча, Кара Суу округу боюнча. Бул бүт Кыргызстан боюнча. Ошондо явка көтөрүлөт. Азыр мисалы, эгерде кандайдыр бир себептер менен шайлоо күнү ошол округда болбой калышы мүмкүн да көпчүлүгү. А мурда биз пилоттук режимде муну өткөрүшүбүз. Мына акыркы шайлоодо билесиз, 7 областтык борборлордо биз аралыктан добуш берүүнү өткөрдүк. Азыр биз бүт Кыргызстан боюнча ар бир участка, мисалы, ушул жакын жерде жайгашкан участкага кирип, ошол 30 округтун жашоочулары добуш бере берет да. Бир эле участкага кирип. Анан албетте баягындай кезек, очередь чоң көп болуп калышы мүмкүн. Аны дагы биз эске алып атабыз. Запасной оборудованияларды даярдап, андан тышкары операторлорду дагы даярдайбыз. Азыр эми багы жеңилдик болгону биз бюллетень оборудование өзү берип атпайбы? Мурда бизде чектелген болчу. Мурда азыр мисалы 4 миллион 200 миң шайлоочу болсо, биз 4 миллион 200 миң бюллетень заказ кылчубуз да. Анан аны ашып калат, билесиңер. Азыр ошол канча керек болсо, ошол оборудование ошончо бюллетенди чыгарып берет. Анда буюрса, бул багы бир жума мурда каттоого алыныш керек, анан кийин ошол жерге регистрацияга дистанционный түрдө катталып туруп, анан ошол бир эле определенный участкага келип туруп эле добуш берет эмес. Кыргызстандын кайсы каалаган бир шайлоо избирательный участоктон келип, паспортун берип, идентификациядан өтүп туруп эле бюллетенди алып, өзүнүн ошол сиз айткандай место прописки Илимбек Кубанычбекович, убакыт. Жем жыйынтыктап алайын, сөзүм аягына чейин. Алып туруп шайлоо берет. Туурабы? Туура айтасыз. Мисалы сиз Кара Суу округунда пропискаңыз болсо, Бишкектен ошол Кара Суу округдагы кандидаттардын бирине добуш бересиз. Ошол чыгат списоктон, а? Ооба. Ошол бюллетень сизге Кара Суунун бюллетенин чыгарып берет. Рахмат. Анан Тойсук Ибраимович, эми сизди биз юристти аябай дасыккан юрист катары тааныйбыз, билебиз. Анан мына жаңы кызмат ордуңуз менен дагы куттуктайбыз. Округдарды бөлүштүрүүдө сизден бир өтүнүч, сураныч, бул ар бир парламентарийдин, ар бир депутаттын суранычы, талабы болсо керек. Тиги же бул кандидатка бир ылайыкташтырбастан, өзүңүз айткандай ошол элдин кызыкчылыгын эске алып, регионалдык баягы аймактык кызыкчылыктарды эске алып туруп, буюрса бир жакшы бир шайлоо өткүзөбүзгө деп ойлоп турам. Андан кийин, урматтуу Тойсук Ибраимович, ушул мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш 3 окуудан кабыл алгандан кийин, президент кол койгондон кийин кандай болуп калат? Парламент тарайбы же болбосо ошо срогу менен эле болобу? Парламент 3 окууда кабыл алгандан кийин, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет, аны баары аткарууга милдеттүү. Парламент тарабайт, эчтеке болбойт. Бул өз тарабайт, 26-жылы өткөзөбүз. Мыйзамда айтат. Ушу тактоо иретинде да бул сурочу. Рахмат чоң.